Урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргыз журтум, баарыңыздарды кирип келген 31 август эгемендик күнү менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Учурда социалдык желилерде көпчүлүгү жазганда бизге кансыз келген, бир кан төгүлбөстөн оңой келген эгемендик деп дайыма айтып жүрүшөт. Бул туура эмес. Биздин бүгүнкү эгемен абалыбызга жетишибизге, биздин эгемен мамлекетибизди колубузга алышыбызга жана аккарлуу ала тообузду, аскарлуу тоолорубузду, кең талааларыбызды кылымдар бою коргоп, сактап, көздүн карегинде сактап, канын берип, жанын берип, кулчулукка сатылып, кыргын таап, азапты көрүп келген бабаларыбыздын кылымдардан бою эңсеп келген азаттык тууралуу тилеги, мына ошонун баардыгы бүгүнкү эгемендиктин наркы десек болот. Урматтуу туугандар, бүгүнкү күндө биздин эгемендигибизди маскаралаган жана дагы биздин мамлекетибизди кандайдыр бир тышкы күчтөргө багындырып берүүгө аракет жасаган ар түрдүү көрүнүштөр, ар кандай кейиштүү окуялар болуп атат. Ошонун баардыгы бул өзүнүн тарыхтагы өзүнүн баасын алат деген ойдомун. Урматтуу мекендештер, биздин мекенибиз бирөө эле. Биздин мекенибиз жападан жалгыз көздүн карегинде болгон, дүйнөнүн картасынан караганда мына биз Америка Кошмо Штаттарында жашайбыз. Америкада турганда дайыма картаны карап, Кыргызстан деген мамлекетти, глобусту кичирейтип, биз дайыма өзүбүздүн мекенибизди карап, сагынычтуу таркатабыз. Ошондо биздин аккарлуу тоолорубуз, ошол мекенибиздин көзүндөй болгон, жалгыз көзүндөй болгон ысык көлүбүз ар дайым кашкайып көзүбүзгө көрүнөт. Биздин улуу мекенибизди, аскарлуу, аккарлуу ала тообузду ар дайым көздүн карегинде сактайлы, мекенибиздин кадырын билели. Урматтуу мекендештер, баардыгыбыз, ар бирибиз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ойлой берсек, бул мекенибиздин тагдыры араса табалда калышы мүмкүн. Бизге мындан кийин, эгерде мекенибизди жоготуп алсак, мындан кийин ушундай мекенди тарых бизге кайтарып береби, Кудай береби бизге, келечегибиз кандай болот деген нерсени ар дайым ар бирибиздин оюбузда болушубуз керек. Баардыгыбыз үчүн амбициябыз эмес, жеке кызыкчылыгыбыз эмес, бүгүнкүбүз, эртеңкибиз эмес, биздин жалпы мекенибиздин келечеги жана анын бакубатчылыгы баардыгыбызга маанилүү. Ошондуктан бүгүнкү майрамдын алдында баардыгыңыздарга мекенге берилген чыныгы, адилеттүүлүктү, мекенчилдикти жана улутум деген, кыргызым деген таза сезимди баардыгыңыздарга каалап кетмекчимин. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Мен сени сүйөм, касиеттүү ала тоо, түбөлүк тур, куттуу мекеним.